İhramga kirgenden keyin kaysı amaldarga tıyuu salınat deydi. Emi ihramga kirgenden keyin влажный салфетка деп коет. Нымдуу, жыттуу салфеткалар бар го. Ошону пайдаланганга болбойт. Мисалы ошону мындай сүртүп туруп эстеп калдыңбы? Ha? Эстеп калдык да баягы жерде. Же болбосо кармап туруп эстеп калдык. Ошол жерде эмне колго карма алды баягы жерде. Ошондо эмне уже биз штраф төлөп калабыз. Эгерде колдун бир жерин сүртө турган болсок, эгерде бир мүчөнү толук сүртө турган болсок, анда бир кой союш керек болуп калат. Себеби бул эмне жыттуу нерселерди пайдаланганга болбойт. Эгер колду толук сүртүп ала турган болсок, бир кой. Эгерде сыртын сүртүп туруп эсине келе турган болсо, анда эмне жанагы 3 килограмм 200 грамм kurmanın, же болбосо 1 кило 200 buğdayдын ошолордун акчасын эмне беришибиз керек. Штраф катары. Бирок ал жерде эмне ошо Меккенин кээдейлери гана жеш керек. Баягы сойгон койду биз жей албайбыз. Бияктан баргандар, умура кылып аткан, ибадатта жүргөн адам өзү жей албайт, аны ошо Меккедеги кээдейлер гана жеш керек. Ошол жерден муктаждарына бериш керек. Андан кийин жыттуу самын дагы болбойт, шампунь дагы болбойт. Эми бул негизи баягы 3-4 саат, ашпаса 3 саатта бүтө турган эле амал. Ошол үчүн чыдап коюш керек да баягы жерде. Анан умурага барып калсаңыздар, баягы дааратканаларда жидкий мыла деп коет го, суюк самын. Ошолорду пайдаланып албаңыздар дагы жанакы эмне ихрамды кийгенден кийин. Ошол убакта аны пайдаланганга болбойт. Андан кийин тырмак алганга болбойт. Ихрамга киргенден кийин болбойт. Киргенге чейин тазалап бүт жуунуп тазаланса боло берет. Анын зыяны жок. Тырмак ала турган болсо. Анан мисалы аял эркек жакындык кылса болбойт ихрамга киргенден кийин. Денесинин ар кайсы жердеги түктөрдү жуулганга болбойт. Денеге же кийимге атыр сепсе дагы болбойт да. Мисалы сен денеге атыр сепсе болбойт дедиңиз, ихрамгачы дейт. Ихрамга атыр сепсе деле ал эмне штраф болуп калат. Дене менен кийим бирдей болуп калат ихрамга киргенден кийин. Жыты бар болсо да, жыты жок болсо да айырмасы жок. Вазелин болсун, же крем болсун, алла косметикалык каражаттар болсун, эч кайсынысы уруксат берилбейт. Ихрамга киргенден кийин. Ихрамдан чыккандан кийин ал ар кимдин өзүнүн эрки. Демек вазелин, крем деген нерселер дагы болбойт. Анан жыты бар болсо дедиңиз го дейт. А бул вазелин, кремдерде жыты барбы жок айырмасы жок. Баары пайдаланганга болбойт тугандар. Анан жамат, уят сөздөрдү сүйлөнгө болбойт. Бирөөнү жаман наамдар менен атап чакырууга дагы болбойт. Баягы жерге барып алып, өзүң ихрамдасың, эшек, мышык, түлкү деп бири-бириңе ошондой наамдарды атаганга дагы болбойт. Бул биз ихрамдабыз. Андан кийин шериктер менен талашып тартышууга дагы, же кызматкерлер менен, же таксисттер менен талашып тартышууга дагы болбойт дейт ал жерде ихрамга киргенден кийин. Бизде болсо эмне ошол кичине кыйыныраак болуп калат. Ошол жерде кээде түшүнүксүз болуп туруп, кээде урушуп кеткендер болот. Быйыл биз ажыга барганда биздин группада бирөө котормочу жок. Ошол жерде кайра өткөндөргө умура кылам деп тур дагы Google переводчикке коюптур баягы жердечи. Масжид Айша, потом умуру дептир. Умура деген эле эми. Умуру десе ал котормочу Масжид Айшага бар умуру деп өлөм деп которуп коюптур дейт баягы жердечи. Таксист байкушу жок мен алып барбайм, харам өлтүрбөш керек. Бул жашоо аманат деп муну даават кылып баштап тур анан. Жок харам мешитке барам, таваф деп анан араң түшүндүрдүк деп баягы жердечи. Ар кандай окуялар болот экен да баягы жерде.